Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздар, дактуу угарманчы көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы. Аны мен Жасмина Сайдыбанова тааныштырам. Чагылган түшүп ат майданында бир адам каза болду. 12-июнда Ак Кулат майданынын аймагында чагылган түшүп бир адам каза болгонун муниципалитеттен билдиришти. Ленин райондук милициясынын басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, бул факт боюнча тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталды. Белгилей кетсек, ипподромдун аймагын пайдаланбоо боюнча бир нече жолу талаптар муниципалитет тарабынан коюлганы менен адамдар аттарды үйрөтүп, машыктырып келишет. Учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Баткен базарында мыйзамсыз соода кылгандарга айыппул салынды. Баткен шаарындагы базарда мыйзамсыз соода кылгандарга Баткен шаарынын мэриясы тарабынан айыппул салынды. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Мыйзамсыз соода кылгандар шаардын тургундары жана конокторуна тоскоолдук кылып, ыңгайсыздык жаратканынан эскертүүлөр берилди. Эске салсак, буга чейин мэрия тарабынан бир канча эскертүүлөр берилип, айыппул салынган. Адамжайда биринчи жолу лапароскопиялык операциялар жасала баштады. Бул тууралуу кененирээк аталган борбордун жетекчиси Орозбек Муратов баяндайт. Учкургон жалпы дарыгерлик практика борбору 2023-жылы Япония элчилигинин чөптүн тамыры жана адамзаттын коопсуздугу гранттык программасына долбоор жаздык эле. Долбоорубуз өтүп, $88.500, 8 миллион сомго лапароскопиялык аппарат алып берди да. Ал лапароскопиялык аппараттын жардамы менен хирургиялык операцияларды лазерлик жол менен баягы операция кылып, өтүнү, аппендицит жана башка грыжа, киста хирургиялык ооруларды операция кылса болот да. Кечээ ошол аппаратты алып келип орнотуп, операция кылдык. 5 этапты операция кылдык эле. 5 операциябыз тең ийгиликтүү болуп, бардыгы уже жандандыруу бөлүмүнөн палатага которулуп, өздөрүн жакшы сезип, уже азыр жакшы болуп калышты да. Учкургон жалпы дарыгерлик практика борбору 65 000 населениеден тейлейт. Баткенде дан эгиндерин жыйноо иштери башталды. Кадамжай районунун Кыргыз кыштак аймагында элита үрөн чарбасы күздө себилген кылкандуу дан эгиндерин оруп жыйнай баштады. Чарба таласында гектарына 44 центнерден түшүм алып жатканын облустук бийликтен билдиришти. Белгилей кетсек, бул жазда облус боюнча жалпы 20 778 гектар жерге кылкандуу дан себилип, өткөн жылга салыштырмалуу эгиндердин аянты 200 гектарга көйгөн. Эске салсак, 2024-жылдын түшүмү үчүн 5900 гектар күздүк себилген. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыбыз түз болсун.